1 сомду 5 сом кылыш керек, 5 сомду 10 сом кылыш керек, тыйын кылыш керек, аракет кылыш керек. Бүгүн жөн эле жатпаш керек. Аракет кылбасаң бирөө сен үчүн бир нерсе кылып бербейт эч качан. Бирөө сен үчүн эч качан үй куруп бербейт. Бирөө сен үчүн эч качан машина алып бербейт. Бирөө сен үчүн бир ишиңди кылып бүтүрүп бербейт. Өзүң аракет кылышың керек. Муса алейхисалам Фиравундан качып деңизге келген учурда Аллах табарак ва таала не деди? Таягыңды о Муса деңизге тийгизгин, экиге бөлүнөт деди деңиз. Аллах табарак ва таала муктаж эмес эле анын таягын деңизге тийгизишке. Бирок биринчи аракет сенден болсун, бендем, таягыңды тийгизгин деген. Биринчи кадамды сен койгун деген. Андан кийин мен берекет берем деген. Сен аракет кылгандан кийин мен берекет берем деген. Адам атабыз жерге түшкөндөн кийин Аллах табарак ва таалага жалынып, Аллахым мага рызык бергин деген учурда эмне деди? Не деди? Аллах табарак ва таала дан берди ага. Нанды асманда ушундай жадырып койсо болот эле. Аллах таала кудуреттүү зат эле. Бирок Адам алейхисаламга дан берди, данды экти, ал буудай болду, ошентип нан кылып жеди. Дарроо берип койгон жок. Аракетти кыл, эмгек кыл, андан кийин жегин деди. Мариям энебизчи Иса алейхисалам төрөттөн кийин кыйналып, сыздап, аркандай абалда болгон учурда силкиткин курма дарагын шагын силкиген курмалар түшөт, дарактан түшөт деди. Аракетти кылгын, тургун, силкигин, аракетти кылгын сен деди. Аюб алейхисалам өтө каттуу ооруп, денелерине курттап кетет денеси. Ушунчалык ооруп каттуу келет. Буга келген оору эч кимге келе элек. Азыркы бүт медицинада оорулар чогулуп кетсең да Аюб алейхисаламдын оорусуна жетпейт. Денесин курттап кетет. Ошол учурда Аллах табарак ва таала эмне деди? Барып жерди тепкин. Оор абалда жатат, кыйналган абалда жатат, сыздаган абалда жатат, сабыр менен жатат. Ошол учурда да тургун, барып жерди тепкин, суу чыгат деди. Ошол сууну ичсең айыгасың. Сууну асмандан жадырып койгон Аллах табарак ва таала, ушунча тонналаган жамырларды жадырып аткан, карларды жадырып аткан Аллах табарак ва таала жөн эле ага шифаны берип койсо болот эле. Бирок тургун, баргын, аракет кылгын, биринчи аракетти сен кылгын деди. Ооруп жатсаң дагы аракетти сен кылгын. Кандай абалда болбосун, карасаңыз, бул жөнөкөй адамдарга айткан жок. Пайгамбарларга, эң улуу инсандарга Аллах табарак ва таала аракетти сен кылгын, баргын, кылгын, ушуну кылгын деп атат. Биринчи аракетти сен кылгын, пендем, биринчи аракетти сен кылгын, о пайгамбар деп пайгамбарларга пайгамбардын апасы болгон Мариям энебизге буйруп атат. А бүгүн сен менен менчи аракет кылбасак эч качан 1 сомубуз 2 сом болбойт, 2 сомубуз 3 сом болбойт. Сен үчүн бирөө эч качан аракет кылбайт. Күтүүнү токтот. Ана кылып бериш керек, апам бериш керек, атам бериш керек, эжем кылыш керек, акам кылыш керек, укам кылыш керек дегенди токтот. Өзүңө аракет кыл. Өзүң үчүн өл жетим деген сөз эң туура сөз. Өзүң кылбасаң сен үчүн эч ким бир нерсе кылып бербейт. Өзүңдүн кабыгыңдан өзүң чык. Өзүңдүн тосуктарынан, өзүңдүн жалкоолук, ой пикир, жаман пикирлериңден өзүң чыгышың керек. Жеңбесең жашоо сындыра берет сени. Чөгө бересиң, эч качан утукка жетпейсиң. Шуну билип кой.